Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биз Кыргызстандан силерге салам жолдоп жатабыз. Азыр свет жок бизде. Негизи эле күндө ушул акыбал, күндө 2 саатка, 3 саатка айтпай дебей эле өчүрүп коюшат. Себебин деле түшүнбөйсүң. Чалган болсоң 2 сааттан кийин күйөт, 3 сааттан күйөт деп ошентип коюшат. Бул эми күндөгү эле көрүнүш болуп калды. Кыргызстанда эмне байлыктары менен Кыргызстан белгилүү деген суроону койдум. Азыр эле ошо искусственный интеллектке, Википедияга койсом, Кыргызстандагы эң байлыктар болуп эсептелген бул алтын, рутуть, ошондой эле сурма. Андан кийин эле бул тоодон түшкөн суулардын эсеби менен Кыргызстан гидроэлектрага бай деп айтып жатат да. Бул энергетикага бай өлкө, керек болсо башка жактарга дагы энергияны сата турган өлкө деп. Анан ошонусун ойлонуп көрүп, бул 3-4 байлыгыбыз ушул электроэнергия болуп жатып аткан болсо, анда неге Кыргызстанга жетпейт деген суроону коет экенсиң. Бул таң калыштуу. Анткени ал жакта алдабайт. Ал жакта кайсы суроону берсең дагы туура жоопторун берет да. Бизде негизи чындыгында дарыяларыбыз көп, сууга бай өлкөбүз аябай. Бул менен сыймыктансак болот. Бирок тилекке каршы ошентсе дагы баягы жаңы аппараттардын жоктугунан, ушундай гэстердин жоктугунан Кыргызстан ушу светке жетпей келебиз. Бул деген эң баягы калып калган өлкөлөр ушундай да, бир свети жок, кышта өчүрүп коет, счетчигибизди болсо эсеп коюшкан, ушунчадан ашкан болсоңор светиңер өзү автоматически таштайт. Андан кийин эч нерсени үйдү жылытканга немең жок. Чай коесуң, башка кыласың. Бирок ушу үйдү жылыткан бир печканы сайган болсоң, светиң өчөт сразу. Ал учурда сенин үйдөгү компьютериң жана башка нерселериң күйүп кетиши мүмкүн сразу эле. Ага ким жооп берет? Ага эч ким жооп бербейт. Аны тилекке каршы жаңыдан алганга туура келет. Ошондуктан туугандар, бул Кыргызстандын эң байлыгы деп эсептелген энергетикабызды жакшылап карап берсе жакшы болмок. Себеби өнүгүп жатабыз, жана башка деп жатабыз. Бирок үйүңдө свет жок болсо, кыштын күнү аябай кыйын, бардыгы эле от жага албайт. Кээ биркилер баягындай бийик домдордо жашашат. Алардын билесиңер, Кыргызстанда отопление деле иштесе иштейт, иштебесе иштебейт. Алардын үйүндө печкасы жок, баягы көмүр жага турган, башка кыла турган. Тилекке каршы баягы жөнөкөй үйдө жашагандар дагы, мындай кичинекей үйдө электроэнергия жетишкен болсо, баягы жаңы азыр печкалар чыгып калган экономдуу, ошондойлорду деле иштетмек. Бирок айла жок, көмүр жагышып, ошол ар кышта, кыш суук түшкөн сайын сөзсүз түрдө ошо Кыргызстанда бир жерде адамдар баягы көмүрдүн түтүнүнө уланып өлүптүр, ушундай семьясы менен өлүптүр деген жаңылыктар чыга берет да. Бул жыл сайын ошондой нерселер тилекке каршы мындай чыгып турат. Аларды көрүп оруң ооруйт. Эми жаш балдар менен уктап жаткан жеринен баягы көмүрдүн ынышына уланып каза болгондор толтура. Ошондуктан азыркы бийлик эми иштерди кылып жатат го. Ошолор карап берсе жакшы болмок ушул тармакты. Анткени туугандар, мындай өнүккөн өлкөлөрдө мындай нерсе жок. Аларда свет кеңири, алардан бизге окшоп сууга бай болсо дагы жеткирип беришет. Ушу элибиз тынч болсо экен, элибизге жетсе экен депчи, ошондойлорун карап берсе жакшы болмок. Негизи ушул чоңдордун баягы политикада жүргөн же болбосо бир ушундай адамдардын үйүндө свет өчөбү экен, өчпөйбү экен, менин оюмча аларда өчпөсө керек. Ошондуктан билишпейби? Себеби Ташиев дагы жакында эле сүйлөп калды. Кышында светти такыр өчүрбөшүңөр керек деп. Бирок тилекке каршы андай эмес. Бул мынакей жок. Эч бир үйдө свет күйгөн жок. Тилекке каршы капкараңгы, баягы илгерки заманда жашагандай. Ушул жагын жакшылап карап берип койсо жакшы болмок. Сиздер дагы албетте ой пикириңиздерди жазыңыздар. Каналга жазылганды дагы унутпаңыздар.